Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Суяп Ордокент Кашкар баласагын аталышындагы эмгектин бет ачары өттү. Автору Ыйык Мурас бирлигинин президенти Кайырбек Коңурбаев. Биздин Кыргыздын каганаттын борбору Суяп менен баласагындын Кочкордон табылышы. Ошонун артефактлары, ошонун курулуштарынын изилденип табылышы, анан ошо боюнча биз муну изилдеп таап чыктык. Бул жерде ошондой эле Махмут Кашкары менен Жусуп Баласагындын төрөлгөндүгүн, ата мекенин ошол жерден эмгегин жазып, ошол жердеги китепканаларды, ошол жердеги медреселерди окуп, ошол жерден эмгектерин жараткан. Анан биз негизгиси бул биздин Кыргыз каганатынын борбору, бартопто айткандай кыргызский беликке державия. Анан ошол 840-жылы уйгурлар жеңгенден кийин ордо борбор болуп, анан ошол жерден 80 жылдык бийлик өтүп, анан байлыктын көптүгүнөн жана 270ке жакын бышкан кирпичтердеги салган үйлөрдү куруп, табигаттын кырсыгынын кесепетинен сел каптап, шаарлар жок болуп кеткен. Элди агысып, көмгөнүн көмүп, тигил агысканын агысып, анан көлгө ак өлөң менен оттуктун ортосунан куюп салган. Анан биз ошол жерде жашап, анан муну изилдеп, аныктап чыктык. Бул эч кандай кошмо нерсе эмес. Бүт бардыгын шилтеме, аныктама, эмгектерди, маалыматтардын баарын алып, китебибизде толук көрсөттүк. Баса Кайырбек Коңурбаев айтып жаткан китебиндеги тарыхый жай Нарындын Кочкор районундагы Кумдөө айылынын четинде. Ага биздин чыгармачыл топ 2016-жылы барып келгенбиз. Бир нече кылым мурда жер астында калган шаар качан, кандай шартта экендиги тууралуу аябай талаштар көп. Айрымдар аны Баласагын шаарынын калдыктары десе, дагы башкалар Кочкор баш шаар деп айтышат. Ал эми дагы бирөөлөр жөн гана мүрзө болгон дешет. 92-жылы Дыйкан чарбага эң биринчи айыл боюнча биз чыкканбыз, өмүр бала чыкканбыз. Анан ошондо баягы кагаз таштап эметкен эле ушул жер тийген. Ушул жер 5 гектар 60 сотук жер менен өзүмдүн үлүшкө тийген жер. Ошон анан бул жердин баарын сор менен муунун баары эле эметилген, айдалып эметилген. Былтыр буудай айдагам жер, анан быйыл тияктуу чөп кылып, анан быйыл каражаттын жоктугуна жараша эле бул жер азырынча бош туруп атат. Ошондон бул жер болсо 88-жылы бул жерге эме болгон. Тигбо Яманы Сарынжиев деген директори, совхоздун директори. Ошо келип ямага асырып, берге сенас баскан. Сенас басып бул эки жерге чабандар келип кыштаган бул жерде. Анан ошондо касылганда мен бул жерге келип көргөндө, мына көрүп турган жерде аябай толтура арка мындай центрический куполу менен толтура кирпич бар болчу. Ошо менен эле кадимкидей турган. Анан бул жер 96-жылы бул аймактын тегерегиндегилердин баары үлүшкө бөлүнүп, бул жерге элдин баары келип, мурун болсо совхоз кезинде бул жерге келген тракторист жерди айдап алып, анан сеябал эле кетип калчу. Сугатчы болсо сугатчу. Анан мындай атайын кызыккан эмелер ушул жер үлүшкө алып менчиктегенден кийин башталды да, анан талкалана баштады. Ошол айылдын ичинде эле мындай uzun кирпичтен дубалдар бар да, сыртынан көрүнүп турат. Кичине кассаң эле дубал экени ачык көрүнөт да. Ушундай жерлер бар. Демек, ал жерде кысыл кирпичтен салынган бардыгы. Анан бул киши акыркы чыгарып аткан маалыматтарында абдан мындай далилдүү чыгарып атат. Автор айылынын четиндеги табылганы көп жылдан бери изилдеп келет. Андан чогулткан буюмдардан атайын чакан музей дагы уюштурган. Эми болсо мынтип китеп дагы жазды. Демек ал 37 жыл мурда баштаган ишин ыраттуу улантып, өз теориясын сунуштай алды. Эми кезек башка илимпоздор менен археологтордо.